мен өткөрүп атам. Жооп кеңештин ыйган укуктарына ылайык өткөрүп атам. Мен сизге урматтуу аксакал кечирим сурайм. Мен сизге сөз берген жокмун. Эмне себептен анткени могу азыр бул жерде ыргыз чогуп кетет. Сиздей болуп каалаган аксакал келип могу жерде сүйлөй турган болсо собрание бүтүп калат аксакал. Анда мен кете берейин андачы. Анда өзгөртүү эле. Анда өзгөртүү эле аксакал. Анда өзгөртүү эле собрание болот. Анда мен кете берейин андачы. Хорошо. Байкеси. Мен de ошого катышам да ошогочу. Урматтуу, мен сизге кечип болсун, мен сизге неметкен жокмун, сөз берилекмин. Сиз келип койсоңуз. Привести соответствие, могу элдерге жашаганыңыз удобный болуш керек. Проект боюнча. Мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин. Силер азыр мен проект алып көтөрөм. Азыр проектичи алып көтөргөндө да ошол жерде миллион деген ошибкалар чыгат ошол жердечи. Мен билем аны. Мен көрүп эле жүргөм. Кыска бир түшүндүрүп кетейинчи. Мынакей ар бир көчөгө барып атабыз, кайсы көчө жууп бергиле, бүгүн жууп бергиле, биз эртең шагыл төгөбүз деп барыңыздар айрылганбыз туурабы? Азыр мына жакта мына көйгөйлүү көчөлөр калды, мына Московскийдин бир башын төгүп келдик, бир башы жуубай койду, заборлор турат. Биз төкпөй эле турабыз, туурабы? Кайсы көчө жууп берип атат заборун. Биз алып атабыз, бүт буйга сыгып атабыз, жанагы грунттун баарын чыгарып атабыз, тал теректин баарын жууп атабыз. Ошонун баарын чыгарып туруп шагыл төгүп, Неме, урматтуу грунтолук каток киргизберген да кайрылуу. Булар дагы баягы мыйзамды бузган болбосун, булар бир нерсени суранса, силер дагы эртерээк билдиргиле. Мындай абайлуудан батыраак бүтүрөлү. Айтып коеюн, дагы бир жолу бир нерсени дагы айтып кетейин. Могу собрание болгондон кийин бул собрание бүтүп калбайт. Мен ушул жерге келип аягына чейин ошол суунун кандай көмүлүп атканын, кандай жасалып атканын бүт баарын келип карап турам. Жумасына кечтик болсо жумасына келем, 2 айда бир айда кечтик болсо 1 айда келем. Сизге рахмат. Так, кийинки суроо бербешсиз. Батпайт да. Мен сиздин сурооңузга жооп Так, колдуңуз эжеке мен сизге сөз берген жокмун. Эже мен сизге сөз берген жокмун. Мен сизге эже сөз берген жокмун. Ал мындай да? Мындай. Сиз кайда иштейсиз? Урматтуу төрайым. Мындай маданиятка келели да. Колдуңуз. Сизге мындай маданиятка келели да, сиз өзүңүз төрайым экенсиз, бияктачы. Мен собранияда сүйлөп атам. Сүйлөп атсам келип микрофонго уйкуруп атасыз, төрайым. Андай болбойт, төрайым. Дагы бир жолу, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Төрайым, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Андай кылганыңар токтотуңар. Биз биякта сүйлөп жүрсөз керек. Кол чапканга. Ага келип туруп микрофонго уйкуруп атасыз. Мен сизге сөз берем, ал мен сизди көрүп атам жанагындан бери. Ал жерде сиз айтып аткан нерсеге ал мындай кызыл суда келип аткан нерсе эмес да, айтып атам, көнүшүбүз керек да мындайчы. Ошол элдерден да ар кандай сөз болуп атат деп кайра жөнөтсөк суунун составы жакшы. Ал жанагы суу болбой тигиндей деген ал жөнүндө чагымчылдык иш. Аны да группага жазгандан абайлаңыздар. Элди чагымчылыкка алып барып коюп атасыздар. Биз текшерилген эл, биз мына бийликтерибиз, жогору жакта иштегендерибиз элдирип салам деп сууну чыгарып бербейт да. Сууну чыккандан кийин анализин текшерип, могу болсо берсе болот экен деп республика көзөмөлдөп турат. Ал жаңы слишком кирметпегиле, камсыздайт да баары мамлекет болгондон кийин. Так, генерал, ошол жанагы суунун анализи боюнча, жок, собрание бүттү. Ошол суунун анализи боюнча немени группага ыргыт коюңуз, группада баарыбыз эле сүйлөшүп койдук, туурабы?